Саламатсыңарбы окуучулар? Физика сабагынан кезектеги видео сабак Ыйман гимназиясынын физика мугалими Чырмаш кызы Гүлшайыр. Бүгүнкү сабак 8 класстар үчүн 4 чейрекке карата. Сабакты Байыркы Кытай элинин накыл кеби менен баштагым келди. Мага айтып берсең, унутуп калам. Көрсөтүп берсең, эстеп калам. Жасап көрүүгө мүмкүнчүлүк берсең, үйрөнүп алам. Балдар, бүгүнкү видео сабактын жардамында мен силерге теманы түшүндүргөндө, силер теманы жакшылап түшүнүп, эстеп калууңарга чакырам. Анткени силер теманы жакшылап эстеп калсаңар, анда күндөлүк турмушта колдонуп жатканыңарды сезе аласыңар. 9 глава ар кандай чөйрөдөгү электр тогу, тема металлдардагы электр тогу. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер ар түрдүү чөйрөдөгү электр тогу менен кыскача таанышасыңар, аттарын билесиңер. Ошондой эле металлдарда электр тогу кантип пайда болоорун сүрөттөй аласыңар, тагыраак айтканда аныктама бере аласыңар. Жана металлдардагы электр тогуну алып жүрүүчүлөр электрондор экендигин көрсөтүүчү тажрыйбанын схемалык көрүнүшү боюнча түшүнүүңөрдү айтып бере аласыңар. Физика жаратылыш кубулуштарын окуп үйрөтөт, өзүңөргө белгилүү. Ошол кубулуштардын дагы бир түрү электрлик кубулуштарга тиешелүү. Түрдүү чөйрөдө электр тогу түрдүүчө пайда болот. Чөйрө дегенде биз кандай түшүнөбүз? Аба бул өзүнчө чөйрө, газ. Суюктуктар өзүнчө чөйрө. Ошондой эле бүгүнкү турган темабызда металлдар бар. Вакуум чөйрөсү бар, абасыз боштук, мекиндик, жарым өткөргүчтөр бар. Силер түрдүү чөйрөдөгү электр тогу менен таанышасыңар. Бирок электр тогуна келерден мурун мен силерге келгиле балдар, мурунку мезгилдерге кайрылып көрөлү. Мурунку мезгилдерде электр тогу кандай колдонушка ээ болчу? Албетте тарыхтан белгилүү. Кыргыз эли көчмөн калк болгондуктан көбүнчө боз үйдө отурукташып, боз үйдө электр тогу өткөргүчтөр аркылуу ток келген эмес. Жарык берүү үчүн бизде эмнени колдонгон? Чырактарды колдонулган үйүбүздүн ичине. Ал эми азыркы учурда болсо электр тогу кеңири колдонушка ээ дагы үйүбүздөн баштап чоң көчөлөр, шаарлардын ичин бардыгын толугу менен электр тогунун жардамында жарыктандырып жатат. Бир эле жарык бербестен электр тогу жылуулук жана башка дагы толтура керектөөчүлөрдү колдонуп жатабыз. Ошол электр тогу кайсыл чөйрөлөрдөн алынат деп жатат бул главада. Биринчи металлдардагы электр тогу, экинчи газдардан да электр тогуну алууга болот, суюктуктарда электр тогун пайда кылууга болот, вакуумда жана жарым өткөргүчтөрдө дагы электр тогу пайда болот. Ушул главада 5 түрдүү чөйрөдөгү электр тогу менен таанышып чыгасыңар. Ал эми биздин бүгүнкү биринчи чөйрөдөгү электр тогу бул металлдардагы электр тогу. Деги эле металлдар электр тогун жана жылуулукту эң жакшы өткөрүшөт. Бул алардын эң негизги касиеттеринин бири деп айтууга болот. Бирок заттар жаратылышта электр тогун өткөргүчтөр боюнча 3 түрдө болот. Өткөргүчтөр, өткөрбөгүчтөр жана жарым өткөргүчтөр. Силер сүрөттө көрүнүп турган булар алюминий, жез, алтын, күмүш, вольфрам жана башка дагы бир канча заттарды мисал келтирсек, бул заттар негизинен өткөргүчтөр болуп саналат. Булар электр тогуну эң жакшы өткөрүшөт. Ал эми электр тогун өткөрбөөчү да заттар бар, изоляцияланган диэлектрик заттар бар. Андан сырткары жарым өткөргүч заттар бар. Булар менен главанын кийинки темаларында кеңири таанышып кетесиңер. Демек, биринчи чөйрө металлдардагы электр тогу. Металлдар электр тогун эң жакшы өткөрүшөт. Анын себеби эмнеде дегенде, металлдар катуу абалында кристалл түзүлүшкө ээ болушат. Мындайча айтканда, бир металл берилсе, мисалы үчүн алюминий, жез, ал затка сырттан эч кандай жылуулук, температура, энергия бербесең, физикалык жактан таасир этпесең, ал заттын кристалдык бөлүкчөлөр, заттын ичиндеги кристалдык бөлүкчөлөр белгилүү бир тартипте жайгашып, кристалл торчону түзүп турушат. Металлдын кристалдык торчолорунун түйүндөрүндө оң иондор жайгашкан, сүрөттө кызыл плюс белгиси коюлган. Ал эми алардын ортосундагы мекиндикте бош электрондор башаламан кыймылда болуп турушат. Багытка ээ болгон кичинекей бөлчөлөр булар бош электрондор болуп эсептелет. Бош электрондор булар кайсыл жерде? Билесиңер, деги эле бардык заттар атомдордон турат. Атомдордун борборлор түзүлүшү боюнча борборунда ядро айланасында белгилүү бир орбита боюнча электрондор айланып жүрөт. Ал эми ошол ядродон начар байланышкан электрондор бар, алар эркин бош электрондор болуп саналышат. Ошол бош электрондорго, ошол металлга сырттан электр талаасын түзсөк, анын таасиринде электрондордун тобу багытталган кыймылга келип, демек металл өткөргүчүндө электр тогу пайда болот. Металл берилсин.
Анын ички түзүлүшүнө карасак, иондор ордунда термелүү менен кыймылдап болот, ал эми анын айланасында бош электрондор ар тараптуу кыймылга келип турушат, баш аламан кыймылда болушат. Ал эми ушул металлга биз электр талаасынын ток булагын таасир эте турган болсок, электр талаасынын таасири астында электрондор бир багытта кыймылга келип, металлдарда электр тогун пайда кылат. Демек, бул видеодон көрүнүп тургандай, металлдарга электр талаасынын таасир эткенде бош электрондор бир багытта кыймылга келип ток пайда кылат экен. Ушул бош электрондордун багытталган кыймылынан металлдарда электр тогунун пайда болуусун эксперимент жүзүндө бир канча окумуштуулар тажрыйбада аныктап чыгышкан. Эң алгач Мандельштам жана Папалекси деген окумуштуулар аныктаса, кийинчерээк америкалык окумуштуулар Стюарт жана Тольмен тарабынан эксперимент жүзүндө аныкталган. Эксперименттин схемасы сүрөттө көрүнүп турат. Мында катушкага оролгон зымдардын эки учу дискага төмөн жана жогору жакка дискага бекитилген. Катушканы билесиңер, булар өткөргүч зымдар. Ал эми ошол дискага оролгон зымдар аркылуу, өткөргүч зымдар аркылуу галванометрге туташтырылган. Галванометр деген бул эмне? Бир эле учурда ток күчүн жана чыңалуун өлчөп берүүчү прибор болуп эсептелинет. Эми бул катушканы катуу айландырып, кайра тез токтоткондо катушканын оромолорунда токтун пайда болгондугун галванометрдин жебеси жылып көрсөткөн да. Бул эмнени билгизет? Катушка дискаларга бекитилген жана галванометрге өткөргүч сымдар аркылуу туташкан. Анан биз катушканы катуу айландырып, кайра кое берген кезде галванометрдин жебеси жылган. Бул эмнени түшүндүрөт дегенде, катушка бул эмне? Өткөргүч зымдардан турат, алюминий же башка зымдардан турат. Ошондо катушканы айландырып жибергенде, катушканын айлануу багыты менен кошо өткөргүчтүн ичинде заряддалган бөлчөлөр кыймылга келип, катушканы тез токтотуп жибергенде, электрондор дагы бир аз убакытка инерция кубулушу негизинде кыймылга келип, өткөргүчтө электр тогун пайда кылган. Ушул эксперименттин жыйынтыгынан Тольмен жана Стюарт жыйынтыкка келип, демек өткөргүчтөрдө ушул тажрыйба металлдардагы электр тогу эркин электрондордун багытталган кыймылы экенин дагы бир жолу далилдеген. Кана эмесе өзүңөрдү текшергиле. Металлдагы электр тогунун табияты эмнеден турат? Асы эркин электрондордун агымын багыттуу кыймылынан, Бсы оң иондордун иреттүү кыймылынан, Всы терс иондордун агымынын бир тараптуу кыймылынан, Гсы электрондордун оң жана терс иондордун иретсиз кыймылынан. Албетте туура жообу Асы. Металлдарда электр тогунун табияты эркин электрондордун агымынын багыттуу кыймылынан турат. Эми ушул эле окшош суроо, сүйлөмдү толтургула. Эгер металлда электр талаасын түзсөк, анын таасиринде иондордун тобу иреттүү кыймылга келет, атомдордун тобу баш аламан кыймылга келет, электрондордун тобу иретсиз кыймылга келет, электрондордун тобу багытталган кыймылга келет. Албетте туура жооп Гсы. Эгер металлда электр талаасын түзсөк, анын таасиринде электрондордун тобу багытталган кыймылга келет. Жыйынтыктоочу маек курсак балдар, анда металлдарда электр талаасы пайда болгондо электрондор кыймыл багытын өзгөртөбү? Албетте өзгөртөт. Бир багыттуу кыймылга келишип, металлдарда электр тогун пайда кылат. Металлдарда электр тогун алып жүрүүчүлөр кайсы бөлүкчүлөр? Демек, жыйынтык чыгарабыз. Металлдарда электр тогун алып жүрүүчүлөр эркин электрондор. Металлдардагы электр тогунун жаратылышын кимдер далилдеген? Эксперимент жүзүндө Стюарт жана Тольмен. Мындан сырткары Мандельштам жана Папалексилер далилдеп чыгышкан. Үйгө тапшырма силерге балдар. Тольмен жана Стюарттын эксперименталдык тажрыйбасынын схемасы менен жакшылап таанышып чыгып, анан металлдардагы электр тогу деп эмнени айтабыз дегенге аныктама жасасыңар. Демек, андан сырткары дагы могу жерде жогоруда сүрөттөр берилип турат. Кичинекей балдардын жогорку волттуу же болбосо ачык өткөргүч сымдар бар жерде ойноп жатканын көрүүгө болот. Могу жерде да сүрөттөрдү карасаңар, жакшылап сүрөт менен таанышып чыксаңар, карап, ушул көрүнүштөр балдар электрдик жактан техникалык коопсуздук эрежелерине туура келеби? Мындайча айтканда, электр тогу бар болгон жайларда кандай коопсуздук эрежелерин сактоо керек деп ойлойсуңар? Өз оюңарды бөлүшкүлө. Саламатта калгыла.